Атыңды булутка жазба, жамгыр жаса жууп кетет. Атыңды кумга жазба, шамал болсо айдап кетет. Атыңды адамдардын жүрөгүнө жаз, алар ар дайым сени эстеп жүрөт. Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен. Нарктуу коом долбоорунун энелер мектебинин турмуш сабактары өткөн сабагында үй бүлөдөгү тарбия боюнча сөз кылганбыз. Мына бүгүнкү эфирибиз дагы дал ушул өткөн темабыздын учугун улайт. Бүгүнкү темабыз болсо тарбиялоо процессиндеги адамдардын жан дүйнөсү деп аталмакчы. Ал эми бүгүнкү сабагыбыздын лектору Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз Улуттук университетинин мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Зууракан эжекебиз болмокчу. Ошондой эле бүгүнкү сабактын sarepчиси Чолпон Түмөнбаева эжекебиз. Ал эми бүгүнкү сабагыбыздын катышуучулары айтылуу университетибиз аталган Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз Улуттук университетинин жакшы бир студент кыздары болмокчу. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштай берсек. Урматтуу угармандар, анда биз талим тарбия сабагын улантабыз. Бизге белгилүү болгондой, таза суунун тазалыгынын 5 деңгээлин билгендей, биз жан дүйнөнүн тазалыгынын дагы деңгээлдерин билүү биз үчүн, тарбия берүү үчүн, жаштарыбыздын жүрүм турумун калыптандырып, туура тарбиялаш үчүн, аларды жылуу мамилеге бөлөп, өз убактысында колдоо көрсөтүү үчүн мына жан дүйнөнүн дагы деңгээлдерин билүү өтө маанилүү. Суунун тазалыгына көңүл бурсак, биринчи деңгээлдеги суу бул ичүүгө жарактуу суу. Бул сууда живая вода деп коебуз да. Бул сууда форель, карп жана башка балыктар жашайт. Ал эми суунун экинчи деңгээлинин тазалыгында болсо, мында дагы бул ичүүгө жарактуу суу. Мында дагы балыктардын түрү, чиркейлердин личинкалары жашайт. Ал эми үчүнчү деңгээлдеги тазалыктагы сууда сом жана дагы башка балыктар жашап, сүлүктөрдүн түрлөрү жашайт. Ал эми төртүнчү деңгээлдеги сууда жандыктардан курттар гана жашайт. Тирүү жандыктардан. Ал ичүүгө жараксыз, аны айыл чарбагына жумуштарына пайдаланабыз. Акыркы деңгээли 5-чи деңгээл. 5-чи деңгээлдеги сууда бул эч жандыктар жашабаган булганыч эң кири суу, мына 5-чи деңгээлдеги суу. Мына бул суунун тазалыгынын деңгээлдерин деңгээлге бөлүп карабасак дагы, бул албетте баарыбыз үчүн бул белгилүү жаңылык эмес. Эми өзүңүздөр карап тургандай, күбө болгондой, суунун тазалыгынын деңгээли, анын сапатынын деңгээлин дагы өзгөртүп атыр. Канчалык суунун деңгээли жогорулаган сайын, суунун сапатынын тазалыгы дагы жогорулайт. Эми ушул суу демекчи, биз азыр сууга көңүл буруп атабыз. Түштүк бир салыштырмалуу мисалга токтолуп кетсем, Түштүк Кореяда 1 тонна сууну, таза сууну алыш үчүн $1000 жумшалып, жылына 6 миллиард каражат сарпталат экен. Ал эми суу тазалагыч фильтрлерди 1 миллиардтан ашуун долларга сатып алышат. Ал эми биздин мекенибиз Кыргызстан таза суунун мекени деп дүйнөгө таанылса да, биз ушул убакта бүгүнкү күнү Легенда суусун, Ак Бата суусун, ичип жүргөн артезиан суусун жана башка сууларды сатып алып, ичүүгө пайдаланып атабыз. Эми баарыбызга белгилүү, башка өнүккөн өлкөлөрдө деле ушундай көрүнүш. Сууга болгон мамиле. Таза сууну, албетте, таза суу бул жашоонун булагы, бул ден соолук. Ошон үчүн мына баары көңүл бурушуп, көңүл бөлүп, ошо таза сууну өндүрүү үчүн ушунчалык көп каражат, ушунчалык көп күч, убакыт сарпталат экен.
Ал эми тилекке каршы ушул жан дүйнөнүн тазалыгына ушунчалык убакыт, ушунчалык каражат, ушунчалык мамиле сарпталар бекен деген бир ой келди да. Албетте бул абдан өкүнүчтүү болду. Балдардын жан дүйнөсүн же болбосо биз балдарыбызды мынакей тарбия маселеси абдан көйгөйлүү, үй бүлөлүк тарбиянын мааниси, ата энелердин тарбиядагы орду, алардын аткарган милдеттери, мына бала ата эне ортосундагы, бала ата эне ортосундагы мынабу мамилелер, пикир келишпестик, мына ушулардын баары мынакей ушул жан дүйнөнүн тазалыгына дагы көз карандыго деген ой кетти. Ошон үчүн мен сиздер менен ушул бүгүн жан дүйнөнүн тазалыгын билүү, көрсө, ошол балдарыбыздын, ошол жаш ата энелерибиздин балдарды тарбиялоого, өз убактысында көңүл буруп туура тарбиялоого бул өзүнүн натыйжасын берет деген ойдомун. Эми жан дүйнөнүн тазалыгынын 5 деңгээлине көңүл бурсак, эмне үчүн мен башында суунун тазалыгынын 5 деңгээлин айтып кеттим. Ошондой эле сыяктуу биздин адамдын жан дүйнөсүнүн тазалыгынын да 5 деңгээли, мындай эми орусча условно деп коебуз, шарттуу түрдө болсо дагы мына ошого көңүл буруп кетели. Биринчи деңгээли жан дүйнөнүн тазалыгына көңүл бурсак, биринчи деңгээлдеги жан дүйнөсү таза адам өз турмушунда барын бардай көрүп, жогун жоктой көрүп, кыйынчылыкты жеңе билүүдө Кудайдан жол сураган, Теңирге ишенген, Теңирдин ырайымына ишенген адам. Бул биринчи жан дүйнөсүнүн тазалыгынын биринчи деңгээли деп белгилеп атабыз. Экинчи деңгээлинде турмушунда алдыга койгон максатка жетүү үчүн өзүн өзү жеңе билген адам. Өзүнүн эрки менен, өзүнүн маңдай тери таман акысы менен ошол максатына жеткен адам. Максатка жетүү үчүн чакырык таштап, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнүн чегин жеңе билген адам. Мына экинчи деңгээлдеги адам. Үчүнчү деңгээлдеги жан дүйнөнүн тазалыгы бул күнүмдүк кадыресе жашоосуна ыраазы болуп жашаган адам. Күнүмдүк кадыресе өзүнүн турмушуна, күн өтүп атабы, күн өттү, мына ушуга мен ыраазымын, Аллага, Теңирге ыраазымын, мен ушундай жашоом ушул деген адам. Ал эми төртүнчү деңгээли жан дүйнөсү ар кандай азгырууларга берилген, кааласа ичип жеп, кааласа уктап, кааласа сайран куруп күн өткөргөн адам. Бешинчи деңгээлине келгенде, бешинчи деңгээл бул баш оту менен аракештикке, баңгичиликке, кумар ойноого берилип, жан дүйнөсү таптакыр жабыр тарткан, жаракат алган, айласы кеткен адам. Мына суунун тазалыгынын 5 деңгээли сыяктуу, азыр биз салыштырмалуу жан дүйнөнүн деңгээлдерин дагы билүү, бул биз өзүбүздүн турмушубуз үчүн бул өтө маанилүү экен. Эми мен азыр ар бир деңгээлге мисал келтирип, ар бир деңгээлди чечмелеп кетейин. Биринчи деңгээлде кыйынчылыкты жеңе билүүдө Кудайга ишенип, барына көнүп, барга көппөй, жокко чөкпөй, ушуга мен ыраазымын деп, ар дайым көңүлүндө кубаныч,
көңүлүндө жетишүү, көңүлүндө мен турмушумда телегейим тегиз, мен бардыгына Кудай мени жеткирет, мен Кудайдан ушинтип тиленем, суранам деп дайыма ийгилик, бакыт коштоп жүрөт биринчи деңгээлдеги адамдарды. Ал эми экинчи деңгээлдеги адамдарды алдыга койгон максат үчүн өзү күрөшкөн. Сиздер кандай ойлойсуздар? Мен келтирген мисалдарга балким макулсуздар, балким макул эмессиздер. Мына олимпиадалык чемпиондорду алып карайлы. Олимпиадалык чемпиондорду алып карасак, олимпиадалык чемпиондор өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнүн чегин жеңе билип жеңишке жетишип атыр. Макулсуздарбы? Мынакей, бул өзүнүн кайратын, өзүнүн эркин, өзүнүн болгон күчүнүн баарын ушул жеңишке, ушул ийгиликке, ушул бакубат жашоого жумшайт. Мына андан кийинки мисалы дагы жанагы экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда эр азаматтарыбыз, көкбөр ойногон эр азаматтарыбыз, таланттарыбыз, мына ошолордун эмгеги, ошолордун аракети, ошолордун жеңишин дагы мен мына экинчи деңгээлдеги жан дүйнөсүнүн тазалыгынын экинчи деңгээли деп эсептейм. Аттын жанына бара албай, жүгөнүнө кармай албай жүргөн жаштарыбыз канча. Ал эми дүйнөнү дүңгүрөтүп ат майданында, көкбөр оюнунда кандай деген оюндарды көргөзүп, кандай эрдик жаратып кетишти. Мына мен буларды дагы экинчи деңгээлге экинчи деңгээлдегилер деп айта элем. Андан дагы бир мисалга токтолсом, жанагы 8000 метрден ашкан Эверест чокусун багындырган альпинисттерчи элестетип көргүлө. Ал эми Гималай тоосунун 14 чокусун багындырган кореялык альпинистти дагы мен альпинисттердин эмгегин дагы мен ушул экинчи деңгээлге көрсөтүп кетет элем. Толтура эми мындай мисал келтире берсек, мисалы үчүн биздин таланттарыбыз Кыргызстанда жанагы өзүнүн таланты буту менен жаа аткан. Мынакей, бул андай жеңишке, андай ийгиликке ким жетет? Мына өзүнүн мүмкүнчүлүгүнүн чегин, ушунчалык аракетин, маңдай тери, таманакысы менен тапкан жеңиш, бакубат жашоо. Буту менен сүрөт тарткандарды дейин мындай айтып отурсак көп. Ал эми биздин адам сакчылары, өмүр сакчылары, биздин мынакей докторлорубуз, врачтарыбыздын четинен айтсак, мынакей ушул экинчи деңгээлге. Таланттарыбыз, жаш таланттарыбыз. Мына Америкада Атай Огонбаевдин Машбот оюн Америкадагы Өмүр Сыдыков деген Америкада Нью-Йорктун көчөсүндө пианинода мына ошол биздин жигит Кыргызстанды дүйнөгө таанытты. Ал өзүнүн талантынын чегин өзү жеңип, ошондой жеңишке жетишти. Карап көргүлөчү, деги санай берсек көп. Анан өзүңүздөр түшүнөсүздөр эмне үчүн мен жан дүйнөнүн экинчи деңгээлине мен ушунча көп мисал келтирип атканымды. Үчүнчү деңгээлдеги жан дүйнөлүү адамдарды мүнөздөп кетсек, бул өгүз өлбөсүн, араба сынбасын, кылдырап жүрө берсек, күн эптеп күн өтсө болду деген, мынакей ошондой адам. Эч жашоосу эч максатсыз, алдыга эч максат койбойт, ошол максатка жетейин деп дагы ойлонбойт. Баягы өзүнүн убактысына, өзүнүн каражатынын жогуна деги эле болсо өзүнө нааразы болуп отурат. Эми мен жумуш жок болсо мен эмне кылайын, каяка барып жумуш иштейин. Мисалы үчүн мына биздин күнүмдүк турмуштагы мисал. Кадыресе өзүнүн турмушуна ыраазы. Төртүнчү деңгээл өзү эле айтып тургандай, жан дүйнөсү ар кандай азгырууларга. Убактысында биздин жаштар, мына азыр көп эле жаштарыбыз ушунчалык мына сыймыктанып атсак дагы, экинчи деңгээлде мен көп мисал келтирип кеттим.
ошондой болсо дагы биздин күнүмдүк ичип жесем, сайран курсам, андан ары бир эле элдин баары эле наша тартып атпайбы? Мен бир эле жолу наша тартсам эмне болмок эле? Эчтеке болбойт. Же болбосо бүгүн эле ичем, эртең мен аракты коем деген мынакей азгырылган, берилген жаштарыбыз аз эмес. Аз эмес. Мына ошолор ошентет дагы өздөрүнө өзү ишенип, бүттү. Мен бүгүндөн баштап жаңы турмуш баштайм. Мен бул азгырыкка берилиптирмин, бирок жаңы турмуш баштайм дейт. Эртеси күнү ал жаңы турмуш баштай албайт. Дагы эле жанагы өткөн лекциядагы айтылган темадай башка ишенимдүү кишилердин же болбосо ата энесинин же болбосо өзүнө жардам бере турган адамдар жардамга келбесе, мынакей 4-чү деңгээлдеги адамдар бул абалдан чыга албайт. Бул абалдан чыга албайт. 5-чи деңгээл, мына өзүңүздөр түшүнүп турасыздар, бул таптакыр айласы түгөнүп, жардам сураган күндө дагы ушул дартына даба таба албай, же ушул кырдаалдан чыга албай жаткан эң өкүнүчтүү, эң жан дүйнөлүү адамдар. Эмне үчүн биз азыр бул жөнүндө сөз кылып атабыз? Жыйынтыктардын алдында эң коркунучтуусу мына 3-чү деңгээл. Эмне үчүн 3-чү деңгээл? 3-чү деңгээлдеги адамдар кааласа, убактысы болуп, каражат табылып калса, бир ишке орношуп, жакшы акча таап калса эле, алар 4-чү жана 5-чи деңгээлге тез эле өтүп кетиши мүмкүн. Мына коркунучтуусу ошол. 3-чү деңгээлдики. Ал эми биздин максат мына ушинтип доскага көргөзмөлүү кылып сиздерге мен тартуулап жатканым, биздин максат биз жаштарыбызды же балдарыбызды тарбиялаганда мына ушул 4-чү, 5-чи, 3-чү деңгээлден биз каяка 1-чи же 2-чи деңгээлге биз балдарыбызды көтөрүүгө таасир берип, колдоп, ошого аракет кылып, мына ушул деңгээлге алып келишибиз керек. Мен ошондой максатта мына сиздерге бүгүнкү жан дүйнөнүн тазалыгынын 5 деңгээлин сиздерге тартуулап отурам. Чоңдордун, ата энелердин максаты, жоопкерчилиги мынакей ушул жака түшүрбөй балдарыбызды мынакей 2-чи деңгээлге. Башка балдардан, башка окуу жайдагы студенттерден сенин эмнең кем? Мынакей деп туруп, карагылачы, тиги Азаматтын жетишкендигин, Азаматтын жеңишин, олимпиадалык оюнда мына кече эле жакында 9 торолукмун дейт, кызы алтын, Кыргызстанды алтын медалга алып келип өзүнчө кубантты, кече көрсөтүүдөн. Мына тигинин кызы алтын медалдуу болуп келди. Сен болсо убактыңды өгүз өлбөсүн, араба сынбасын деп мына деңгээлде жүрөсүң. Деп балдарынын намысына тийип, балдарын таасирлентип, мынакей 1-чи, анан 2-чи деңгээлдеги жан дүйнөлүү адамдардын катарына кошуу. Мына мен силер менен кыскача ушул суунун тазалыгынын 5 деңгээли менен адамдын жан дүйнөсүнүн тазалыгынын 5 деңгээлин салыштырып, мына ушул көйгөйлүү баягы эле тарбия маселесине көңүлүңөрдү бурам. Жана айтып кетпедимби? Өз дартыңдын дабасы өз колуңда деп. Мына ошол дарттан, мынабу дарттардан, бул деле дарт болуп калат да, бул деңгээлдеги адамдар деле. Себеби эчтекеге умтулбасак, бул деле бир кандайдыр бир деңгээлде оору болуп калат. Бул депрессия болуп калат. Ушу депрессиялык абалдан чыга албай калат. Аракет дагы эле жанагы жакшы жылуу мамиле, жакшы колдоо, өз убактысында мына ушул кырдаалдан чыгып, биз балдарыбызды жан дүйнөсүнүн тазалыгынын 2-чи деңгээлине жеткиришибиз керек. Мен сиздерге айтарын дегеним ушул. Дагы эле болсо
биздин таалим тарбия сабагыбыз билим берүү тармагындагы балдардын тарбиясына, балдардын келечегине жооптуу адамдарга арналат. Психологторго, мектеп психологу, социалдык кызматкерлерге, класс жетекчилерге, мугалимдерге жана албетте эң биринчи ата энелерге. Биздин ата энелерибиз да мына ушул жан дүйнөнүн тазалыгынын деңгээлдерин дагы билип алыш бул өз натыйжасын берет тарбиялоо процессинде. Биздин энелер мектеби мына ушуга. Адамдын жан дүйнө тазалыгындагы 5 деңгээл боюнча берейин деген. Бул баш оту менен баңгиликке, аракештикке берилип кеткен адамдар көп болууда азыр. Азыркы учурда болсо биз ошол мындай жан дүйнөсү жабыркап жүргөн адамдарга аз убакыттын ичинде жашоого жакшы көз караш менен карашына биз кандай жардам бере алабыз? Эң биринчи дагы эле бир салыштыруу мисалга токтолуп кетейин. Ошондо силердин жообуңарга дагы силердин сурооңорго дагы жооп алгандай болосуңар. Түштүк Кореяда мына ушул кырдаалдан чыга билүү үчүн, ушул кырдаалга жеткирбес үчүн балдардын аң сезимин тарбиялоо, эң биринчи балдардын аң сезимин тарбиялаш керек. Аң сезимин тарбиялап өзгөрткөндө ал өзүнүн турмушун, өзүнүн турмушка болгон мамилесин өзгөртүп, өзүн өзү жеңе билип, анан кийин мына ушул кырдаалдан чыга алат экен. Ушул кырдаалдан чыгыш үчүн ушуга окшогон балдарга атайын мектеп ачылыптыр. Мектеп ачылганда алар баш оту менен кирген ушундай дартка чалдыккан балдардан эмес, алар ата энелер келип өздөрү эле мектепке балдарын беришет. Себеби балдарды бергенде эң биринчи бысмалда дегенде аң сезимин өстүрүп өркүндө. Биз деле аң сезимин өстүрүп өркүндөтүп атабыз. Биздин билим берүү системасы деле балдарды тарбиялап атабыз. Бирок салыштырмалуу адамдын аң сезимин өнүктүрүүдө, интеллектуалдык жагынан өнүктүрүүдө, эгерде сен ушул жакшы бакубат жашоого жашайм десең, мына моуларга барбашың керек деп кулагына куюп өзүнчө предмет, аларга өзүнчө жан дүйнөнүн адамдын жан дүйнөсү деген бир сабагы бар экен. Көрдүңүздөрбү? Бул биринчи. Ал турмак адамдын инсандык сапаттарын өнүктүрүү институт ачылыптыр. Адамдын инсандык сапаттарын тарбиялоодо аң сезимин өзгөртүп туруп, анан кийин барып туруп өзүңө өзүң мына жардамсың деп ата энелер ээ боло албай калган, ата энелердин алы жетпей калган, ата энелер тарбиялай албай калган балдарын мына ушул мектеп менен институттарга берет экен. Булар өзүнчө ушундай институттар ачылыптыр. Көрүңүздөр, бул көйгөй бүт дүйнө жүзү боюнча. Жана биз өзүнө өзүнө кол салып, өзүнө өзүн тиги суицид деп атпайбызбы? Стресс алды, депрессияга. Мына ошол абалдан, ошол кырдаалдан чыгуу үчүн атайын ошол мектептерге берет экен. Эми чоңу сиздин сурооңуз боюнча биз чоңдор жоопкерчиликтебиз. Ушундай кырдаалга биринчи жол бербешибиз керек. Кокус жол берилип калып, ошол кырдаалдан чыга албай калган жаштарыбызды албетте психиатр, биздин өлкөдө диспансерлер иштейт азыр. Диспансерлер эле иштеп, алар өздөрүнүн режими, өздөрүнүн уставы боюнча дарылоого аракет кылып, алар деле камкордук көрүп атат. Бирок бул жерде байкап көрсөңүздөр, тема жан дүйнө деп атыр. А жан дүйнөгө эч бир жанагы дары, эч бир графиктеги камкордук буга алып чыга албайт. Дагы эле болсо кайталайбыз. Жан дүйнө дегенде ошого жылуу мамиле кылып, ошол балага, ошол кишиге жылуу камкордук көргөзүп, жылуу мамилеге бөлөп, дагы эле жана ишеним сөздөр менен
ой сен ушундай азыр элдин баары бул көрүнүш бардык жерде, Кыргызстанда эле эмес, же болбосо тиги Америкада, Кореяда эмес, бул бүт дүйнө жүзүндөгү бул көйгөйлөр. Ошон үчүн мынакей аякта ушундай тажрыйба бар экен деп туруп, аларга ошол кырдаалдан чыгуу системасын же кырдаалдан чыгуу максатында биз аларга дагы эле жана жылуу сөзүбүз менен, жылуу мамилебиз менен жардам бере алабыз. Мына сен азыр ушул диспансерден чыккандан кийин же болбосо ушул курс дарылангандан кийин, андан кийин мынакей колубуздан келишинче албетте биз колубуздан келген жардамыбызды берип, телефон болсо дагы алар менен байланышып, ал акыбалын сурап, канчалык деңгээлде, кандай кыйынчылык сүйлөшүп, мамиле кылмайынча бул оорудан эч качан, бул жаңгыздык болот дагы, жаңгыз калат дагы, өзү менен өзү эмне болсо ошол, мына андан ары жанагы эле суицид дегенге мына кете турган кырдаал. Ошон үчүн биз гана жан дүйнөбүз менен, боорукерлик менен сактап кала алабыз. Сөзүбүз менен айыктырабыз. Жана ишенимдүү сөз деген жакшы сөз менен, жылуу сөз менен, дары сөз менен дегендей. Кезекти кайрадан суроолорго берели. Менин сизге берилүүчү суроом бул 4 деңгээл боюнча. Азыркы убакта бул чоң кичине дебей баардыгыбыз бул мектепке окуган окуучулар дагы, студенттер дагы чыдай калса ошо бала бакчадагы балдардан бери бул телефонго жан дүйнөсү менен азгырылганда, эгерде бул эшикке чыкса же бул кайсыл бир жакка барса, телефонун унутуп койгон адам деги эле бул зарыл нерсесин унутуп койгондой өзүн жалгыз сезет да. Ушуга кандай карайсыз? Азыркы убакта ушул баардыгыбыз баш отубуз менен телефонго жан дүйнөбүз азгырылып баратат. Туура, бул дагы көйгөйлүү суроо. Бирок эми биз жан дүйнө демекчи, биздин азыр заманбап техникага, заманбап турмуштун талабына ылайык биз жанагы айтып аткан чөнтөк телефон деп аткан же болбосо планшет, жанагы компьютерлерден биз арыла албайбыз. Себеби бул биздин маалымат алуу, билим алуу, дүйнөлүк билим алуу процессине, ааламдашуу процессине кире турган бул каражат болуп калды. Биз мындан эч качан мунун кандай десек, бул баалуулук, азыркы замандын баалуулугу. Бирок эми ушул эле баалуулук, туура суроо бердиңер, ушул эле баалуулук биздин жан дүйнөбүзгө кандай таасир тийгизди? Мына колунда чөнтөгүндөгү жанагы айтып кеткен соткасы же планшети бар балдарыбыз, жаштарыбыз өздөрү түшүнбөй, өздөрү билбей ушул техниканын туткунуна кандай түшүп калганын билбейт. Ушул техниканын туткунуна түшүүдө дагы эле ким күнөөлүү? Муну туура эмес пайдаланып, сабагын да унутуп коюп, тамак да ичпей, сабагына дагы барбай калып, ата энеси менен мамилеси да үзүлүп калгандагы, мынакей дагы эле биз чоңдор күнөөлүүбүз. Биз балдарыбызга түшүндүрүшүбүз керек. Балдар, бул атайы техника түшүнүктүү. Ушундай маалымат алдык, ааламдашуу процессинде бүт билим менен алмашып атабыз. Бирок эгерде сен 1 саат же 2 саат же ушунчалык ойносоң, сенин жан дүйнөңдөгү сенин нерв системаң, мындай алганда нерв системаң бузулат. Сен мындан стресс алып калышың да мүмкүн. Деп туруп мисал менен көргөзүп. Биздин неберелерим келип калды мага. Мынакей ушул мисал. Неберелер келгенде бирөө планшет, бирөө жанагы сүйлөшүү чөнтө менен экөө отурганда, мен телевизорду ачтым дагы, компьютерди ачып туруп, ушу өздөрүнүн жаш курактык 5-класста окуган балдардын азгырылып, таптаза чыга албай калган учуру, кырдаалын көргөзүп койдум. Чоң энесин алып тияка ыргытты. Өчүр алдагы телефонуңду, сабакка барабыз же тамак ичебиз десе, небереси же баласы бүт баарын ыргытып, өзүн өзү ээ боло албай, бул психикасынын бузулганына алып келди.
Неберелер аларды көргөндөн кийин эле өздөрү үрөй учуп, өздөрү башкача сезди. Өздөрү башка. Миң айткандан бир көргөн дейт. Балдарды тарбиялоодо аларга кечке эле айта бербей, же алып келип алдына коюп, мынакей, момундай маалымат бар экен. Японияда 48 саат бир окуучу компьютерде отуруп, нерв системасы бузулгандан ал каза таптыр. Же болбосо мына украиндик бала экен, Киевден алынган интернеттеги маалымат экен. Мынакей, мына баладай болуп. Мына ушундай баладай болбош үчүн муну керектүү убакта, каалаган убакта ойношуң керек деп. Муну дагы, мунун пайдалуу жагын, анан кийин мунун зыяндуу жагы мына жан дүйнөнүн жарылышына алып келбеш керек. Мына ушундан сак болуп, ушуну эскертиш керек. Мен кошумча айтат элем, ушул биздин сабакты угуп аткандарга. Бүгүн 2 октябрь бүткүл дүйнөлүк социалдык педагогдордун күнү бар экен, ошондой майрам бар экен. Бүткүл дүйнөлүк болуп аткандан кийин, демек бул жерде маселе көйгөй бар да. Анан жан дүйнө деп атабыз, же болбосо психология деген илим бар. Ошо психологияда эрк деген термин бар, же болбосо сила воли. Ушул айтып аткан деңгээлдердин бардыгы ошо адамдын эркине байланыштуу. Демек биз ошол эркибизди тарбиялашыбыз керек да. Момундай жакшы нерсе болуп кетсе дагы, аябай ийгиликтер болуп кетсе да ошону да көтөрө билиш керек. Ошол эле учурда 5-чи деңгээлдеги жаман нерсе болсо, ошого дагы баш оту менен чөгүп кетпеш керек экен. Бул ошол адамдын эркине жараша болот. Демек мен айтайын деп атканым, ушул мектептерде бизде акыркы 4-5 жылда ушу социалдык педагог деген атайын штат иштеп атат. Бул албетте жетишсиз. Мен айтайын деген сунушум, ушул мектептерде, жогорку класстарда, 10-11 класстарда ушул жан дүйнө илиминен кичине маалымат бериш керек. Бул сабак болуш керек. Ошол эле учурда жогорку окуу жайларда дагы ушул предмет, жан дүйнө илими же психология илими кирсе жакшы болот эле. Себеби психология бузулган жерде, ушул жан дүйнөнүн тазалыгы бузулган жерде адам бардык нерсеге барат да, бардык жаман нерсеге барат. Ошол дагы мунун медициналык жагы, эгер жан дүйнөбүз таза болбосо, ошо психологиябыз бузулган учурда оорунун 11% ушул жерден пайда болот экен да. Демек бул жерде бир эч кандай медицина дагы жардамга келе албайт. Азыр Зоракан эжебиз айткандай, бул 11% эгер өзүбүзгө байланыштуу болсо, муну дагы дарылоону да ошонун себебин өзүбүздөн издешибиз керек экен. Кайсыл жерден биздин кайсы деңгээлден биздин жан дүйнөбүздүн тазалыгы бузулду. Ошону биз өзүбүзгө өзүбүз дагы анализ жасап жүрүшүбүз керек экен да. Андыктан мен айтайын дегеним, мектептен окутулбаса дагы, жогорку окуу жайларында бул илим берилбесе дагы, биздин жаштарыбыз, биздин адамдарыбыз, биздин ата-энелерибиз, жаш ата-энелерибиз ушул жан дүйнө илимин өз алдынча окуп билим алыш керек да. Бул абдан керектүү, пайдалуу илим. Мисалга, дагы бир мисалга көңүл бурсам, жанагы заманбап техника аркылуу бир үйдө иштебей калган аял компьютерди абдан жакшы өздөштүрүп алып, анан абдан жакшы акча таба баштайт. Ошол акчанын артынан өзү акча таап отуруп, өзү ошол компьютердеги программаны, компьютердеги оюндарга кантип кирип кеткенин да билбей калыптыр. Бир ай өтүп, бир ай эмес, 2 ай өткөнүн да билбей калыптыр. Элестеткиле, эне ал ушул туткунунда калды. Ал ушул техниканын аркасы менен өзүн өзү кантип алдырып койгонун билбей калды. Ошон үчүн эң биринчи жан соолук, психология. Мына Чолпон эжеңер жакшы айтты. Эркинин эрктүүлүгү, кайраттуулугу, буга өзүнүн сила воли деп коебуз, сила воли, эркинин күчү керек. Ал дистрофия, жанагы медицинада айтабыз го, тамак туура эмес ишсе же болбосо тамакты аз ишсе, жана таптаза арыктап,
алы кетип анемия болуп мына ошол оорусуна чалдыгат. Психикасы бузулат. Элестетип көргүлө, эне үйдүн куту деп атсак, энелерибиз ушинтип ушундай оюнга берилип кетип, ушундай азгырууларга берилип кетсе, анда анын үй бүлөсү кайда калды деген. Ошон үчүн мына ушуларга өз убактысында көңүл бурушубуз керек. Мугалим окутуучу гана эмес, ал тагдырды аныктоочу дагы инсан экени баарыбызга белгилүү. Андыктан бүгүнкү турмуш сабактарыбыз ар бир инсанга, жалпы эле телегөрүүчүлөргө дагы бир пайдалуу сабак болду деген ишеничтебиз. Биз менен бирге болуңуздар. Ал эми ушу биздин каналды бир кандайдыр бир себеп менен көрө албай калсаңыздар, YouTube'дан дагы көрүүгө болот десек дагы жаңылышпайбыз. Анда эмесе бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө бар болуңуздар.